поезда в этих краях. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл 84 жашка чыкмак. Ал өзүнүн кайталангыс таланты менен көптөгөн чыгармаларды жаратып, учурунда алардын ар бири өз окурмандарынын жүрөгүнөн орун тапкан. Маркумдун жаркын элесине арналган иш-чара бүгүн Москва шаарында өткөрүлүп, улуу инсандын адамдык касиети жана жасаган эмгектери жөнүндө эскерип өтүштү. Чингиз Айтматов. Этот человек всегда стоит перед моими глазами. И великое счастье, что мне удалось лично разговаривать, беседовать с этим крупным аксакалом мирового масштаба. Я всегда буду помнить этого великого писателя. Я перечитал все его вещи. И не только его крупные произведения, как «Плаха» и «Дольше века длится день», но и замечательные его рассказы «Тополек мой в красной косынке» и многие-многие другие. Светлая ему память. Бүгүнкү күндө Айтматовдун чыгармалары дүйнө жүзүндө 80ден ашык тилге которулуп, көптөгөн сыйлыктар ыйгарылган. Жакында Санкт-Петербург шаарында өткөрүлгөн парламенттер аралык ассамблеяда да жазуучунун урматына Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык уюштурулуп, мурдагы союздун курамына кирген мамлекеттерде орто мектептердин программасына жазуучунун чыгармаларын окутуу демилгеси көтөрүлгөн. Мындай саамалыктар бир гана улуу инсан үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн да чоң сыймык дейт Ибрагим Жунусов. Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө өлдү деп айтканга такыр тил барбайт. Себеби ал киши өтө өзүнүн чыгармалары менен, өзүнүн аты менен жашоосун улантып атат. Бул киши бүгүн биз туура айтышты жогоруда, биз кыргыздык эле деп биз өзүбүз айтканга биз толук акыбыз бар. А бирок бул киши дүйнөлүк деңгээлдеги адам. Өз убагында Жамила, Кызыл жолук, Жалжалым, Ак кеме, Гүлсарат жана Эрте келген турналар сыяктуу чыгармалары дүңгүрөп эл оозуна алынып, кино жаатында да бир канча ийгиликтерди багындырган. Алардын ар биринен үзүндүлө повесть романдарынан алынган сүрөттөрдүн топтомдору улуу жазуучунун 85 жылдык мааракесинде коюлмакчы. Эмемдиги жылы Айтматовдун 85 жылдыгында мындан дагы чоң иш-чараларды Москва өкмөтү менен биргелешип, Айтматовдун чыгармаларына тартылган сүрөттөрдү, Айтматовдун чыгармаларына жазылган спектакльдер, кино тасмалар, анан ушу бүт кыргыздар жашаган жерде, кыргыздар эмес, башка элдин улуттары деле ушуларды тартып атат. Ошолордун бир 85 жылдыгын өткөргөндө чоң иш-чаралар өтмөкчү. Кече соңунда улуу эпостон баян айтылып, чакан концерттик программа тартууланды. Ошондой эле жазуучунун чыгармаларынан үзүндүлөр коюлду. Сарыгүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күндөлүк, Москва шаары.